Дүйнөдө атагы чыккан миллиардерлер бар. Мындай даражага жетүүдөгү сырлары эмнеде? Азыр сиздерге эң атактуу байлар тууралуу айтып беребиз. Алардын бири миллиардер Билл Гейтс. Байлыгы 79 миллиард доллар деп эсептелген. Ал эми жылдык кирешеси 3 миллиард. Жыл жыйынтыгы боюнча Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс дүйнөдөгү эң бай адамдардын саппашын ээледи. Ал 21 жылдын ичиндеги жыйынтыкта 16 жолу ушул тизмеден четтебей келет. Билл Гейтс азыр Microsoft'у башкарбаса дагы анын жылдык пайдасынын бир бөлүгү которулуп турат. Ал боорукер адам болгондуктан 37 миллиард доллар акчасын кайрымдуулукка жумшаган. Бул анын кирешесинин жарымы. Амансио Ортега планетадагы эң бай адамдардын бири. Кезинде Inditex компаниясынын башкы директору болгон. Бул компаниянын дүйнөнүн 77ден ашуун өлкөсүндө 5000ден ашуун соода түйүндөрү бар. Амансио Ортегага тиешелүү Zara жана бир канча бренддик үлгүдөгү кийимдердин ар бири эле үйдөн кездештирүүгө болот. Азыркы тапта бюджеттик абалы 66 миллиард долларды түзөт. Анын апасы үй кызматкери, атасы жөнөкөй темир жолдо кара жумушчу болуп иштеген. Акчанын тартыштыгынан Амансио орто мектепти аяктоого да мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Ошол себептүү 13 жашынан баштап жергиликтүү мода кийимдерин чыгаруучу жайга курьер болуп жумушка орношот. Андан соң менеджер болуп жумуш ордунан көтөрүлөт. Ушул кезде брендтик кийимдер байлардын чоң кругун тартуучу эң оңой жол экенин түшүнүп, модалуу кийимдерди иштеп чыгарууга бел байлаган. 51 миллиард доллардын ээси Слим Карлос дүйнөдөгү байлардын 3-орунунда турат. Ал учурда 27 миллиард доллар банкротко учураганына карабастан өз позициясын жоготкон эмес. Мексикада карапайым үй бүлөдө 5-чи бала болуп жарыкка келет. Качкындардын үй бүлөсүнөн чыккан Слим Карлос 10 жашында бир туугандары менен универсам үлгүсүндөгү дүкөн ачып бизнесин баштаган. 17 жашында анын кирешеси $1 миллион жеткен. Карлостун адамга жардам бергин келсе, ага туруктуу жумуш бер, кайрымдуулук убактылуу гана деген ураны бар. Эллисон Ларри, анын кирешеси 43 миллиард доллар. Дүйнөдө ири деп эсептелген Oracle корпорациясынын негиздөөчүсү. Анын атасы учкуч болуп иштеген. Эллисон 9 айлык болгон кезинде пневмония оорусуна чалдыгат. Апасы ошондо баланы кароого алсыздык кылып таштап кетет. Ошол бойдон апасы менен 48 жашында жолугат. Багып алган ата-энеси Эллисонду алдыңкы окуу жайларда окутат. 26 жашында Ampex компаниясына жумушка кирип, алгачкы ийгиликтери башталган. Жеке жашоосунда Эллисон Ларри 4 жолу официалдуу түрдө үйлөнөт жана 2 балалуу болгон. Социалдык тармак Facebook'ты ойлоп тапкан Марк Цукерберг дүйнөдөгү байлардын катарын толуктайт. Анын эсебинде 40 миллиард доллар сакталууда. Марк кичине кезинен эле компьютер колдонгон жана программаларды жазып баштаган. Жазуучу Хосе Антонио белгилегендей, кээ бир балдар компьютер оюндарын ойношсо, Марк аларды түзөт. Цукерберг Facebook'ты өзүнүн Гарварддагы жатакана бөлмөсүндө 2004-жылы 4 февралда биринчи жолу иштеткен. Facebook аталган сайт абдан тез популярдуу боло баштаган. Режиссер Дэвид Финчер 2010-жылы социалдык тармак аттуу көркөм фильмин тарткан. Ал тасмада Facebook сайтынын пайда болушу тарыхы кеңири көрсөтүлгөн.